Үч жаштагы Амирдин сөөгү суудан табылды. Ысгат районунун Кең Булуң айылында Чоңчүй каналына түшүп кеткен 3 жашар Амирдин сөөгү табылды. Ал канттын аймагында жээки агып чыгып калган. Эскерте кетсек, Амир 19 август күнү көчөдө ойноп жүрүп жоголгон. Аны бир нече күн куткаруучулар жана ата-энесине көмөккө келген жарандар издешкен. Атасы президент Садыр Жапаровдон уулунун сөөгүн таап алуу үчүн каналдын суусун токтотуп турууну өтүнгөн. Булак репортер Кежи. Ысык көлгө бара жаткан Лексустун айдоочусу адам өлүмүнө себеп болду. Чүй облусунун Токмок шаарындагы Бишкек Нарын Торугарт айланма жолунда Лексус үлгүсүндөгү унаа жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, кырсык 2024-жылдын 25 август күнү саат 12:00 чамасында катталган. Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Бишкек Нарын Торугарт айланма жолунда белгисиз айдоочу унаасы менен жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факт Токмок шаардык ички иштер башкармалыгында катталып, иликтөө иштери башталган. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө 1957-жылы туулган жаран Лексус үлгүсүндөгү унаасы менен Ысык көл районуна бара жатып, мал базардын жанынан жөө жүрүүчү 1986-жылы туулган жаранды сүзүп кеткен. Ал эсине келбей жеринде каза тапкан. Бул факт боюнча бардык керектүү соттук, укуктук экспертизалар дайындалган. Булак турмуш Кежи. Ош шаарында 15 жашар кызды бир ай сексуалдык кулчулукта кармашкан. Бул тууралуу Акыйкачы институту билдирди. Институтка кыз жана жактоочу Жахангер Сайфуллаев кайрылган. Анткени өспүрүмдүн өмүрүнө коркунуч туулуп, аны сабап коркуткандардын бары азырда эркиндикте жүргөндүгү кабарланат. Аны ар кандай шылтоо менен ур токмок алып, эркектердин көзүнчө жалаңаштап, видеого тартып, кашын кырып, башка бирөөгө айтса өлтүрүп коебуз деп коркутуп кармап келишкен. Жогорудагы жасагандарынын баарын видеого тартып алып, интернетке таркатып жиберишкен. Ошону менен катар эле алар жаш кызды бир ай бою ар кандай эркектерге интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлашкан. Өздөрү жаш кыздын кызматы үчүн кардарларынан акча алып турушкан дейт жактоочу. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарынын жетекчилерин өспүрүмдүн укугун коргоп, кечиктирилген иш-чараларды көрсөтүүгө чакырды. Жашы жете элек жаш балдарды сатуу менен алектенгендерге карата мыйзам чегинде бардык чаралар колдонулушу керек. Мындай ачыктан ачык кылмышка тиешеси барлардын баары табылып, өз жазаларын алышы абдел, деди Жамиля Жаманбаева. Акыйкатчынын Ош облусундагы өкүлү жабырлануучуга зарыл болгон укуктук жардамдарын көрсөтүүдө. Кызга узак мөөнөттүү реабилитация талап кылынат. Булак репортер Кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Киркоров жакын досторуна дагы бекер ырдабайт. Орус ырчыларынын акысы айтылды. Филипп Киркоровдун гонорары 150 000 евродон жогору. Бул тууралуу репортер Кежиге продюсер, иш-чаралардын уюштуруучусу Ислам Сатаров билдирди. Ал эгемендүүлүк күнүнө арналган концертке катыша турган орус ырчыларынын эч кандай учурда бекер ырдашкан эмес. Жада калса биздин ырчылар дагы бекер ырдашпайт. Аларга дагы жок дегенде 5000 сомдон берилет. Андыктан бекер эмес, бюджеттен акча коротулбай, темирчилердин акчасына келишсе керек, дейт Ислам Сатаров. Ал аталган ырчылардын ичинен эң кымбаты Филипп Киркоров экенин белгилейт. Анын гонорары асман чапчыйт, өтө кымбат. Ал кеминде 150 000 евро алат. 25 адам учуп келет. Жеп ичкени болуп 45 мүнөтү 200 000 евродон ашат. Андан кем болбойт. Жана бекер ырдаганын уга элекмин. Шаар күнү же башка бир мамлекеттик иш-чараларга 150 000 еврого көнүшү мүмкүн. Эң жакын досу Алишер Усмановдун иш-чарасын дагы 100 000 евро алган. Анын үстүнө артисттерде азыр сезон башталды, дейт продюсер. Ислам Саттаровдун айтымында орус ырчыларына караганда европалык артисттер арзан ырдашат.
Алар да тойго барып ырдоо менен жокта. Ошого алардын гонорары төмөн. Мисалы Ингрид 15 000 еврого чейин эле алат. Ал менен Боссон быйыл эле Бишкекке 2 жолу келишти дейт ал. Булак репортер Кежи. Украина армиясы Орусиянын Белгород облусуна кирүүгө аракет кылып жатканы кабарланды. Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков Украина аскерлери чек арадан өтүп, аймакка кирип барууга аракет кылып жатышканын билдирди. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, чек арадагы кырдаал оор бойдон калууда. Бирок көзөмөлдө биздин аскерлер пландалган иштерди аткарууда, деп жазды Гладков Телеграмга. Буга чейин Украина аскерлеринин чек арадан өтүү далалаты тууралуу Кремльчил Телеграм каналдар жазышкан. Шот маалымдагандай, Украина армиясы Белгород облусунун чек арасына жакындады. Маш Шебекина автоунаа өткөрмө бекетине жакын жерде кармаштар жүрүп жатканын кабарлады. Пепел басылмасы Белгород жана Борисов райондорунда атышуулардын үнү угулуп жатканын жазды. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Расмий Киев Белгород жактагы кырдаал тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна 6 августта кирип барган. Андан бери жүздөн көп калктуу конушту өз карамагына алып, Суджа шаарында комендатура ачканын билдирип келет. Ушул тапта Украина армиясынын Курск облусундагы аскердик операциясы уланып жатат. Чек арага жакын жайгашкан Белгород облусу Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февраль айынан бери эле аткылоолорго, аба чабуулдарга дуушар болуп турган. Бир нече ирет легионерлерден турган топтор кол салууга аракет кылган. Булак Азаттык. Бишкекте эркек киши үйдүн чатырына чыгып секирүүгө аракет кылды. 26 август күнү Бишкек шаарынын Махатма Ганди көчөсүндө жайгашкан үйдүн чатырынан 1992 жылы туулган эркек киши секирип, өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Жерине куткаруу иштерин жүргүзүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын куткаруу кызматынан 8 куткаруучу тартылган. Алар аталган жаранды сүйлөшүү жолу менен ошол эле маалда куткаруучулардын бир бөлүгү чатырга чыгып, атайы шаймандар менен жаранды түшүрүп, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Булак Сереп Кежи. Таяк менен уруп, Бишкектеги тигүү цехинде чет элдик жарандардын сабалган видеосу тарады. Бишкектин Сверлов райондук ички иштер бөлүмү тигүүчү цехтердин биринде чет элдик жарандардын токмоктолуп жатканы тартылган видео менен бөлүштү. Анда чет элдик жарандарды тээп, уруп, таяк менен сабаганын көрүүгө болот. Белгилүү болгондой, милицияга 1 августта билдирүү түшүп, Жибек жолу проспектисинде жайгашкан тигүү цехтеринин биринде чет элдик жарандар эркине каршы кармалып турганы кабарланган. Жерине ыкчам тергөө тобу барып, анда цехтин кожойкеси 3 чет элдик жаранды өз жердештерине токмоктотуп туруп, бир бөлмөгө каматкандыгы аныкталган. Бул факт кыйноо менен кылмыш иши козголду. Шектүү катары 1967 жылы туулган аял, 2000 жылы туулган, 2002, 2005, 2004 жылы туулган чет элдик жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ошондой эле 25 жаштагы жаранга аралыктан көзөмөлдөп туруу үчүн электрондук билерик тагылган. Шектүүлөр жумушчуларды кездеме уурдаган деп айыптап, 15 августта